Bölük boyunca nöbetçi Ulu Kilitan Durбеков. Жарайт, кабыл алдым. Рота боюнча нөмөчү Айгай, сигнал кабыл алдым. Бөлümчü Айгай! Асман чабуулунан коргонуу бригадасынын көчмө тобу Түштүк Батыш аймагынын аба мейкиндигин коргоодо. Көгүлтүр чек арабыздын чегиндеги учактарды аныктап, мыйзам талаасынан чыккан учурда алгач эскертүү берип, баш ийбеген же каршылык көрсөтүүгө аракет жасалган учурда жок кылууга туура келет. Мен азыр аткарып жаткан ишим аба мейкиндигинде чалгындоо иштерин жүргүзөм. Аба мейкиндигинде учуучу аппараттарды, тигучактарды, самолетторду бул жакта канча километр алыстыкта, канча ылдамдыкта кетип атат, ошол жөнүндө бул жака маалымат топтоп, жогорку жака маалымат берем. Ошол менин аткарган жумушум. Азыркы убакта 4 саат, эсалы 2 саат иштейм. 2 саат аба мейкиндигинде чалгындоо иштерин жүргүзөм. Жерде кандай граница, чек ара болсо, аба мейкиндигинде да ошондой чек ара бар. Кандай десем, аба мейкиндигинде чек ара болгондуга байланыштуу азыр бузуулар болсо, биз ушул техника аркылуу билебиз. Биз ошол техника аркылуу билип, бизге жогорку командачылык жака беребиз. Aralık 65, aylama bağıtı 280, bu da Baykal'dı. Негизги биздин максатыбыз бул аскер бөлүгүндө бул 24 саат күчүрмө нөмөттө турабыз. Кыргыз Республикасынын аба мейкиндигинин чек араларын бузууларын катталып, биздин техника ар дайым күчүрмө нөмөттө турат, даяр. Азыркы эң биринчиден биздин милдетибиз бул Кыргыз Республикасынын аба мейкиндигинин коргоосу, чек аралары бузуулары болбосун. Эң максатыбыз бул 24 саат күнү түнү биз ар дайым күчүрмө нөмөттө турабыз. Бул жерден борбордук башкаруу болот. Ушул жерден биз пусковой установкалар менен антенна посту дистанционно деген режимде кабыл алабыз. Ушул жерден башкаруу негизинде сырттагы куралдарыбыз менен от алабыз. Аба мейкиндигинде чек аралары бузуулар болгон жок, катталган жок. Эки миң жыйырма биринчи жылы службага келгем. 2022 жылы ушул аскер бөлүк жаккандыгы үчүн келишимге кол коюп кызмат өтөйм. Бул техниканы биз кандай учурда иштетебиз? Биз деген машыгууда и согуш учурунда иштетебиз. Түштүк Батыш аймагынын аба чабуулунан коргонуу бригадасынын курамында командалык пункт, ок атуу жана зениттик ракеталык дивизиону, андан сырткары радиотехникалык батальон өз милдеттерин кесипкөйлүк деңгээлде аткарууда. Күчүрмө нөмөт Кыргызстан куралдуу күчтөрүнүн уставтарынын негизинде, Кыргызстан коргоо министринин буйругунун, директивалардын негизинде жана аскер бөлүктүн командиринин буйругунун негизинде аныкталат жана аткаруу мөөнөттөрү бекитилет. Asker кызматкерлер жана asker техникалары күчүрмө нөмөт өтөөгө чейин техникалык кароодон жана текшерүүдөн өтөт. Эгерде күчүрмө нөмөт өтөөгө
даяр болгондо көчүрмө нөмөт башчысына баяндама берет. Бул жерде башка жактарга караганда талаптар жогору, кызмат кылуу күчтөндүрүлгөн, жакшы жакка жетишкендиктерге жетишип атабыз буюрса. Жаңы техникалар келип, бардыгы жаңы заманбап менен болуп, бардык көзөмөлгө алуучу техника куралдар келди. Жакшы жетишкендиктер жетишип, кызмат өтөп атабыз. Бул кыргыз армиясына келип, эр жигиттик намысын жана ошондой эле армияга болгон сүйүүсүн, Кыргыз Республикасына, кыргыз жерине, кыргыз элине болгон сүйүүсүн даңазалап, 1 жылдык кызматын кылып кетүүсү керек деп мен жеке оюм менен толуктап кошулуп кетким келет. Аба аркылуу учкусуз аппараттар, крылаттык ракеталар менен учкусуз болуп атат. Бул жакта кызмат өтөө учурубузда талаптарыбыз, тапшырмаларыбыз аябай күчтүү жана башка гарнизондорго караганда. Ушул жерде кызмат кылып атып, аба мекендигинде жана чек ара бузууларын болтурбоого жана көчүрмө нөмөтүбүз бул 24 24 саат бою круглосуточно, орусча айтканда, каралууда жана кайтарылууда. 29 май 1992 жылы Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрү түзүлгөн. Ошол учурдагы жаңыдан эгемендүүлүк алган Кыргыз армиясына СССРден калган зениттик ракеталык куралдар гана болчу. Жаңыдан өз алдынчалыкка кадам таштаган өлкөбүздүн чегине куралчан топтордун бир канча иретип кол салуусу Кыргыз армиясын күчтөндүрүү маселесине көңүл бурула баштаган. Бир катар иш аракеттердин катарында тагыраак айтканда 2006 жылдын 27 июлунда абадан кол салуудан коргонуу аскер бөлүгү түзүлгөн. Бирок техникалык камсыздоо 2023-24 жылдарга чейин толук кандуу болгон эмес. Коомчулукка белгилүү болгондой, бул багыттагы аскер бөлүктөр жогорудагыдай жаңы техникалар менен толукталганы аскер кызматкерлерине бир топ жеңилдиктерди жаратты. Азыркы учурда бир топ мурунку караганда Кыргыз Республикасынын армиясынын алдыга жылуусу, анткени биз буга чейин Советтер Союзунан калган аскер техникалар менен өтөгөнбүз кызматты. Азыр жаңы техникаларды берип, ошол жаңы техникалар менен сабактар өтүлүп, аскерлик курамдын жана сержант прапорщиктардын курамдары билимдерин жогорулатып, андан сырткары командирлер өздүк курамында дагы жаңы чыгып аткан аскер техникалар боюнча сабактар өтүлөт, ар дайым түшүндүрмөлөр берилет. Ошонун себебинен ар дайым азыркы учурда өздүк курам аскер техникаларды үйрөнүүгө шарттар түзүлүүдө. Абадан кол салуудан коргонуу аскер бөлүктөрү мекен чегиндеги ар кандай кырдаалдарда өз милдеттерин активдүү аткарып, аба мекендигинде коргонуу түзүмдөрүнүн артиллериялык жана коргонуу багытында ар намустуулук менен кызмат өтөп келишкен. Бизде азыркы учурда абал туруктуу, потом эмнеге дегенде азыркы эки өлкөнүн достугу Гранисандагы чогуу биргеликте жетишип, андан сырткары дагы аба мекендигинде дагы эч кандай аба мекендигин бузуулар катталган жок. Биздин башка орунга жылуунун себеби биз тапшырмабызды аткаргандан кийин обязательно шарттуу түрдө ордубузду которушубуз керек. Ал деген андан ары дагы бөлүкчө коюлган тапшырманы аткарууга, өздүк курамдын тынчтыгы. Ошол немеден башка жерге барып дагы, башка орундан дагы бөлүкчө ар дайым коюлган тапшырманы аткарууга даяр.
азыркы учурда интернет булактарында көп аябай тарап кетти. Акыркы учурда абадан кол салуу күчтөрү менен өтө көп кол салуу болуп бири-бирине болгон. Ошол себептен дагы өтө элдин оозунда именно аскердик абадан кол салуу аскер техникалары боюнча суроо талаптар көбөйдү. Биз азыркы учурда Кыргыз Республикасынын абадан кол салуу күчтөрүнүн аскер техникалары дагы артта калышпайт. Күндөн күнгө айдан жылга өнүгүп өсүүдө. Азыр дагы өзүңүздөр көргөнүңүздөрдөй 9 май парадтарда Кыргыз Республикасы куралдуу күчтөрүнө жаңы техникаларды алып келип, азыркы учурда күчүнөн нөмөткө коюуда турат. Жакын аралыктарда күчүнөн нөмөткө коет. Өзүңүздөр көргөнүңүздөрдөй буга чейинки азыркы бөлүкчөнүн тапшырмалары кандай кырдаалда өтөйт кызматты өзү курам баарын көрүп чыктыңыздар. Биз ушу 24 саат бою аба мекендигин көзөмөлгө алып, ар кандай тапшырмалар болсо тапшырмаларды аткарып, бизге бөлүкчөгө бекитилген аба мекендигин ар дайым коргоодобуз. Биз бөлүкчө күчүмөн нөмөттөн, күчүмөн ташымадан сырткары дагы ар кандай окуу машыгууларга барып турабыз. Буга чейин дагы окуу машыгууларда өтүлүп келди башка өлкөдө. Ошо башка өлкөдө болгон машыгууда бөлүкчө өзүнүн тапшырмасын аткара алды жогорку деңгээлде. Андан сырткары өзү курам спорттук иш-чаралар менен алектенет. Ар кандай сабактар өтүлөт бөлүкчөдө. Теориялык, практикалык. Ошонун негизинде бөлүкчө ар дайым өзүнүн тапшырмасын кандай кырдаал болбосун аткарууга даяр. Заман агымына карай өнүгүү жолуна кадам таштап, ыйык милдетин өтөп келе жаткан абадан кол салуудан коргонуу багытындагы аскер бригадасы жакында өздөрүнүн кесиптик майрамын белгилешти. Өз кызматын ийгилик менен аткарган абадан кол салуудан коргонуу кызматкерлери мындан ары да мекен мейкиндигин коргоонун жаңы ыкмаларын өздөштүрүү менен ыйык милдетин өтөөгө даяр.